Ак Суу каласында тил саясатын жүзеге асыруу, тил маданиятын көтерүү, көркем адебиятты насихаттауды жандандыруу, талантты жастарды издеп табуу максатында кыркүйек айында Сұлтанмахмұт Торайғыров атындагы көркем сөз окуу шеберлеринин калалык конкурсы онлайн түрдө өттү. Байкауга 14-21 жас аралыгындагы жастар катышты. Конкурс талаптары боюнча үмүткерлер Камар сулуу романынан өзүндүнү манирлеп окуу және акындын кез келген өлеңин жатка айтуудан сайыска түштү. Казылардын шешими боюнча биринчи орунду Жамбыл орта мектебинин окуучусу Дөрбитхан Аружан иеленсе, экинчи орунду Үчтөрүк орта мектебинин окуучусу Максатхан Кымбат, үчүнчү орунду Калкаман орта мектебинин окуучусу Эртас Райхан иеленди. Барлык катышуучуларга дипломдар менен ынталандыруу сыйлыктар табысталды. Мемлекеттик багдарламаны иске асыруу максатында барлык санаттагы азаматтарга арналган онлайн агылшын тилин окутуу семинары уюмдастырылып өткөзүлдү. Жалпы 45 адам камтылды. Катышуучуларга адистемелик көмөк ретинде сөздүктөр берилип, сертификаттар табысталды.